каза болду делген аялдын өлүмүнүн чоо жайы. Видеодон колуна калпак кармаган эки аял ортого чыгып отургучтары тегеренип бийлеп жатканын көрүүгө болот. Социалдык тармакта кафедеги тойго келген аял тамада уюштурган оюнга катышып жаткан жеринен жыгылып каза болду деген видео тарады. Окуя Баткендин Исфана шаарында болгонун жазышууда. Видеодон колуна калпак кармаган эки аял ортого чыгып отургучтары тегеренип бийлеп жатканын көрүүгө болот. 30 секунддай бийлегенден кийин бири экинчи аялдын башына калпакты кийгизген. Андан кийин ал өзүнөн өзү жыгылып эл учуруу чууп түшө баштаган. Аталган маалыматты Спутник Кыргызстан агенттигине Баткен облустук милициянын маалымат кызматы тастыктап, бирок кырсык сүлүктүүдө болгонун билдирди. Окуя өткөн жылдын 28 декабрында Сүлүктүү шаарындагы кафелердин биринде болгон. Ал жерде той өтүп жаткан. Саат 20:30 чамасында өзүн жоготкон аялды ооруканага алып барышкан. Тилекке каршы ал ошол күнү эле көз жумган. Мурда ооруп жүрт экен, тойдо кан басымы көтөрүлүп кетиптир, деп билдиришти милициядан. Каза болгон аял Исфана шаарынын 51 жаштагы тургуну экенин айтышты. Бул факт боюнча милицияга арыз түшкөн эмес.